Assalamu alaikum. Hurmatly dostlar, mekendештер. Бүгүн күндө келген бул жалганда Карганда сыноо дүйнөсүндө көптөгөн биртугандарыбыз Карганда сыноолор менен алып турушат. Ушул сыноонун ичинде эжекебиз Урал авиакомпаниясынын Бишкек Москва багыты боюнча элдин жардамы менен кылган урууну баардыгын таштабайт деген жакшы үмүт менен эжекебиз жакшы келиш максатында жатат. Көп өтүнүч дуа кылып туруңуздар, намазыңыздарда жакшы барып, аман барып, эсен келиштик үчүн Кудай буйруса. Биздин болсо колдон келген аракетибиз мына ушундай сиздер көрүп турган айрымдуу болуп калып менен ошол спорт клиникасынын ортосунда бир көпүрө кылып элдердин мына ушул көздан калсак дагы Кудай алдында жалган дүйнөдө соо таап калсак экен. Канчалаган үйдө эне аман болсо экен. Экинчиден бул жерде азыр $3100 ушул Индияга жөнөтүлүп жатат. Бул биздин Кыргызстан менен Индиянын ортосунда бамтар аралыктагы байланыш жок экендигин жакшы билесиздер. Эгерде бул акча азыр $3100 байке аманат алып барып ушуну берип коесуз. Экинчиси могу жерде Жумагүл деген эжекебизге дагы $2100 жөнөтүп жатабыз. Буну банктан жөнөтсө комиссия көп алып коет. Ошон үчүн комиссияга дагы жем болбой жолдо белде. Ушул болсо дагы эконом болсун деген үмүттө ушинтип бирибизден бири жөнөтүп кыргыздар бирибизди сүйрөп жүрөбүз. Бул жерде Эмилбек деген байкеге $600 байке. Ушул аманаттарды алып барып берип коесуздар. Кудайым буйруса, Алла Таала берген дарыктан шифа берип, жакшы барып, элдин катарында аман эсен барып, тилектешпиз сиздерге. Кудай буйруса. Рахмат айтканыңар келчи. Мен да кичине чоңоюп, кичине кошумчалап кеттим. Мына урматтуу бир туугандар, рахмат сиздер бар экенсиздер. Биз кече жакын эле Азамат Айтбековди байматып, кайрылдык эле биздин орус оорулашканына байланыштуу эртерээк чыгышка аракет кылдык. Сиздер бар экенсиздер. Мына азыр күнү эртерээк Францияга барыш үчүн жартылай болсо да акча топтолуп, биз азыр мына Индияга баратабыз. Сиздерге чоң рахмат. Эч качан урбаңыздар. Ошон менен бирге мына азаматтарга кечинде биз саат 12-де учуп келген болчубуз Бишкекке. Мына бүгүнкү күнү азыр саат 1-2 болуп калды. Биз Индияга учуп атабыз. Себеби булар ушунчалык бир күн эмес, где-то обедтерге чейин биздин визабызды да ачты, билетибизди да алды. Баарын бүтүрүп, бизден болгон күчтерди салдык өзүбүз. Мынтип учуп баратабыз. Ушундай биздин кыргыз элибизде ушундай азаматтай жигиттердин көп болушун мен кайдан тилейм. Бул кимдики? Allah barыңыздан разы болсун дейт туугандар. Азыр байкем бул эжекемдин өмүрлүк жолдошу. Донорлукта баратат, Кудай буйруса. Ушул бул жактар кызы баккыч болуп ошол жерде ата-эненин алдырганына карагылачы дейт туугандар. Бир үй бүлөдө ушундай оор сыноо болуп турган учурдар биз кайдыгер болбойлу. Биз дагы колубуздан келишинче анан азыр байкем айтып өткөндөй каражат толук эмес. Көп учурда ушундай болуп калат. Индияга кеткен турбайбы, анда акчасы жетиштүү болсо болгон үчүн кетти деген сыяктуу түшүнүктөр болуп калат. Ошондой түшүнүк сиздерде болбосун. Азыр жарым акчасы чогулганы менен сиздерде канча менен кетип атасыздар? $18,600 менен гана кетип жатат. Бул жердеги операция биз жашыруунсуз жакшынакай ачык айкын иш жасап келебиз. $26,000 клиникага төлөнөт. Ошондой жетишсиз каражат менен кетип жатканынын себеби дагы эжекемдин дагы акыбалы күн санап оорлошуп бараткандыгына байланыштуу эртерээк кетип атат. Анан ошон үчүн достор, экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык Сбербанк, Элсоп карталарына салып туруңуздар. Көп ушул жума намазда дуа кылып туруңуздар.
Biz bir-birimizдің жардамыбызга, дуабызга muhtaçбыз. 3 күндүк өмүрдөбүз. Оорусак, оорубасак дагы жаш бул карыбы качып жүргөн өкчү инсанбыз. Пайдабыз элге журтка тийип турсун. Аллах барыңардан ыраазы болсун. Жакшы барып, аман эсен барып келгенде Кудайым болсун. Аллах Таала берген затка шифа берсин байке. Сүйүнүктөрүңүзгө кубанып келдиңиздер. Кыргызстанда сиздерди элибиз, журтубуз менен аман эсен ушундай бир жакшылыкка барып, ошол канчалаган инсандар бар, жардам даба таап аткан ошол Индиядан барып, жакшылык берүүнү жараткан болсун. Кимде-ким ушул эжекемдин ден соолугу жакшырышы үчүн кол сунган болсо, ушунун айланасында аракет кылган адамдар үчүн баардыгына Кудайдан биз ыраазычылык тилейбиз. 2 күндө бактылуу болуңуздар. Ömürdü жақшылық uzartat дейді. Кейбір ғалымдар қантип uzartat десе, uzartat дегенде өмірдің берекесі деген сөз дейді. Bir адамдар 40-қа шыққанға чейін не қылады деп тұрматты бір туған 100 деп жазған болады. 1000 қары шығарған болады. Дәваттың 100-ін қылып келген болады. Аламды қыдырбаған жері жоқ дейді. Башқа бір 60-қа шыққанға чейін 6 жол намаз оқи элек дейді. Demek Kudayım ömürge bereke öğret. Adamlarga жақшылық kılsan ömürüne bereke verilip, adamlar 100 yılda kılvagandı, sen 20 yılda kıla turgan bolasın. Ötkende biri ölüp kalıptır, 40'a çıkıp ölüptür, adamlar kapı olur. Ben bırak suyunu kara oturup. 80'e çıkan çaldar jürüt, 100'degen çaldar jürüt. Al uşak onu çoğulup bunun 40'a çıkanda işin kılgan emes da. Ben aytdım, nege dedim, buga 40'a çıkan 400 yıldık ömürde berekeli eken. Buna oturganların jarımından göğü 400 yıl yaşa versen, uşunun 40 yılgısın kıla albay ötüp atkanda toltura. Oşun üçün жақшылық kılgan bu ömürge bereke berilet degen söz bolu. Durmatlı bir tuğanım. Jetçinde bir ömür uzun bolot. Anı biz haktan bilemiz.